свой подпись. Она означает, что у вас... Мектеп оқушыларының Нарын облыстық олимпиадасында Атбашыр районының намысын қорғап жатқан Арай Мұқанова өз дараметін информатикадан сынады. Ақмұз айылындағы Боға атындағы білім ұясында башқа сабақтарды да жалаң бешке оқыған анын ушул предметті таңдағанын жөнü бар. Айтымында азыр компьютердік технологиялардың doğru, жанал космостық ылдамдыққа өнігуді. Андықтан ким болбосун заман арысынан артта қалбашы керек. IT тармағына тапшырсам ғой деп ойланып аткам. Анан бул информатика сабагы ошол менин келечектеги кесибиме байланыштуу болгон үчүн ушуну тандап азыртадан мындай иш чара көрөрүн деп чечтим. Атаандаштар кандай экен? Алар дагы күчтүү болсо керек э? Оо, күчтүү экен. Баары эле бирдей. Көргөн сайын сүрдөп эле ушундай толкундонуулар болуп атат. Сыймык ретинде дал ушул информатикадан теңир толук Алихан Айдарбеков өткөн жылы бүткүл дүйнөлүк олимпиадада байгелүү кайтып, бүтүндөй кыргызстандыктарды кубанычка бөлөгөндүгүн белгилейли. Анын бул жолу да ийгилик жаратарынан үмүт зор. Айтмакчы, бул предмет боюнча акыл сынашкандардын жыйынтыктары автоматтык түрдө Бишкектен чыгарылгандыгы менен айырмалуу. Биздики башка сабактарга салыштырмалуу. КРСУ башка жакында мына Бишкектеги Славян университетиндеги агайлар менен ошока жиберебиз. Аяктан автоматтык түрдө текшерилет. Жыйынтыгы баардык сабактардан биздики биринчи чыгат дагы, андан тагыраак чыгат. Бул жолкусуна жогоруда жаңылыктар киргизилген Нарын облусунун мектеп окуучуларынын олимпиадасына 156 катышып, 10 предмет боюнча ат салышты. Билим деңгээлдери дээрлик бирдей болгондуктан жеңүүчүлөрдү аныктоо анча оңойго турбады. Ал эми мында как жарган калыстыкты камсыз кылууга республикалык усулдарды уюштуруу жана билимди баалоо боюнча атайын борбордон 17 адис тартылган. Ошого жараша аларга суроолорду даярдоо милдеттери жүктөлүп, жашырындуулук толук сакталган. Бүт тапшырмалардын баардыгын ошо кишилер түзүп келип, тияктан атайын комиссия анан кийин мына окуучулардын көзүнчө ачып көрсөтүп атат. Себеби башка эч ким билбейт буну. Анан кийин булардын багы жыйынтыктары дагы илинип атат, ачык болуп атат мында. Анан ушунусу менен өзгөчөлөнүп атат. Алдын ала ойноштурулган мындай жагымдуулук кандайдыр бир деңгээлде апелляциялык арыздануулардын азайышын шарттап, окуучулар арасында да, аларга күбөрмандык кылгандар арасында да наразычылыктар байкалбады. Тескерисинче, олимпиаданы мындан арда жакшыртуу жаатындагы баалуу сунуштар жана пикирлер арбын. Жылыга ушунчалык калыс, анан балдардын күчүнүн деңгээлинин таасир астында кандай бала күчтүү болсо ошол балдар чыгып атат. Негизги ушул балдардын ошо олимпиададан чыккан жыйынтыгына жараша бир билим берүү министри тарабынан бир ушул олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө бир жеңилдик болсо деген ойду айтып кетмекчимин да. Облустагы бул жолку акыл таймашында атаандаштык өтө курч болуп, ал билим берүүдө алга илгөрүүлөр бар экендигин айгинеледи. Эгер мындагы бийик көрсөткүчтөр республикалык олимпиадада да кайталанса, теңир толук мектеп окуучулардын байгелүү орундарга көтөрүлүүгө толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Бөлөкбай Шермбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын.